облусунун Кара Бура районуна караштуу Анарбек Токтокожоев атындагы Коксай орто мектебинин башталгыч класстар мугалими Салыбекова Бактыгүл Медетбековнанын 3-Б классына өтүлүүчү адабий окуусунан видео сабак. Саламатсыңарбы балдар? Эмесе баарыбыз адабий окуу китебибизди алып, сабакка көңүл буралы. Сабакты баштаардан мурун адаттагыдай эле өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Анда эмесе баарыңарга ийгилик. Эмесе экрандагы быйтыкчаларды туурайбыз. Азаматсыңар. Эмесе бүгүнкү өтө турган темабыз эне тилим, эне сүтүм. Сабактын максаты өз эне тилиңер жөнүндө маалымат аласыңар. Өз оюңарды эркин, адабий тилде айтып берүүгө көнүгөсүңөр. Эли жериңерди сүйүүгө, өз эне тилиңерди сактай, барктай билүүгө тарбияланасыңар. Эне тилим, эне сүтүм. Ар бир улуттун өзүнүн тили, каада салты болот эмеспи? Сенин эң жакын адамың энең. Анткени ал сага ак сүтүн берип, алдейлеп чоңойткон. А дегенде апа деп тилиң чыгып, эң алгачкы сөздү энеңден үйрөнгөнсүң. Эне тили эне сүтү менен кошо каныңа сиңген. Эне тилди жакшы билгениң, энеңди жана элиңди сыйлагандыгың. Эне тилсиз эл болбойт. Элди эл кылган, өзүнчө улут катары таанытып турган анын тили. Ошондуктан сен сүйлөгөн тил эне тили деп аталат. Элдин тарыхы, маданияты, салт санаасы, үрп-адаты, каада салты, келечеги да эне тили менен байланыштуу. Сенин эне тилиң кыргыз тили. Сен А дегенде өзүңдүн эне тилиңди жакшылап үйрөн. Ошондо гана сен өз элиңди кадырлай билесиң. Мүмкүн дагы көптөгөн тилдерди үйрөнөсүң. Келгиле балдар, ырды чогуу куйлу. Эне тилин жакшы бил. Тоо инженер Молдобек дайым сүйлөйт орусча. Привет деп кол берет, тааныштары жолукса. Агроном дүйшө да же орусча так билбейт. Кыштакта туулуп өссө да кыргызчалап аз сүйлөйт. Бассаң турсаң эрте кеч, байкалардын балдарын. Аталары келсе кез, папалашат ар дайым. Орус тили жылдыз да, биздин улуу заманда. Бирок кыргызча сүйлөбөсө жаман да. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Суроолорго жооп беребиз. Эмне үчүн кыргыз тили биздин эне тилибиз деп айтылат экен? Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт дегенге силер кандай түшүндүңөр? Ырды жаттап алгыла, саламатта калгыла.